жүрөгүң таза эмес, ошон үчүн Кур'ан укканда уга албай атасың. Биз бүгүн сотканы карасак 2 саат карайбыз, 3 саат интернетти ачабыз. 15 000 Кур'ан ачканга жүрөгүбүз таппайт. Жүрөгүбүз өлүп калган, бузулуп калган, чирип калган, сасып калган, айнып калган. Ушундай жүрөк менен Аллага барсак не болот? Ушундай жүрөк Аллага алып барсак бизге пайда береби? Ушундай жүрөк менен биздин ортобузда ынтымак болобу? Билип билбей интернетте биресе жазып атат, айтып атат, комментарий, ар балакат. Тааныйбы, тааныбайбы, ушакпы, жалабы, динге зыянбы, ахиретке зыян, буга кызыктырбайт бардыгына. Анткенде буда эмне жок да? Буда акыл жок. Буда иман жок. Ойлонот эле. Буга жооп берем, Алланын алдында жоопкерчилик жок. Жанында периштелердин сезими жок. Üstüde Allah карап турганын сезими жок.